бул жылдан жылга 10-15% азайтып келе жатабыз да. Мына 1 жылдан бери жолдорду оңдоп, шаардын ичиндеги тротуарларды жасап атасыздар да. Канча чакырым тротуар жасалды, канча көчөдө тротуарлар оңдолуп жаңыланды? Биз мына быйыл 50 көчөдө тротуарлар жасадык. Башында 21 көчөнү жасап баштаганбыз планда. Андан кийин дагы 22 көчөнү коштук. Дагы биздин шаардыктардын суроо талаптары боюнча дагы 8 көчөнү коштук. Азыркы кезде 50 көчөнүн тротуарлары велодорожка. Биз аларга дагы биздин шаардыктарга шарт түзүү боюнча буйруса, мына азыр суук түшкөнчө 10 чакты күндүн ичинде 50 көчөнүн сапатын карап, тротуарларын текшерип, акчасын төлөп, баарын тең сиздерге көрөсүздөр. Мына иш азыр бардык жерде жүрүп атат. Бираз иштер солгундап кеткен. Өткөндө сиздер менен абс кылганда да мен өзүмдүн сын пикиримди айткам. Ошо асфальт сервистин жетекчисине ошондон кийин азыр иштер жакшы жүрүп атат. Андан кийин муну остановка маселесине дагы пробка создап, бардык нерселер ошо смогко байланыштуу да. Мына остановкаларда дагы туруп алышат. Андан кийин автобустар турат, ошол жерде от алган машина, жүрүп турган машина күтүп туруп калат. Бул дагы газды көбүрөөк бөлүп чыгарат да. Ошон үчүн жанагы остановкалардагы карманчиктерди жасап атканыбыз ошол. Шаарларда остановка жолдорду кеңейтип, остановканын карманчиктерин автобус чыкканда ага препятствие болбош керек. Ошол маселени дагы жасап атабыз. 57 километр биз жанагы тротуарларды жасадык. Азыр 10га жакын ошол карманчиктерди, остановкаларды жасап атабыз да.